Саламатсыздар, KG Top Media kanalının suyuktуу görүүчүлөрү. Мен сиздер менен Молдобекова Нагима, KG Top Media kanalının журналисткасы. Азыркы учурда биз KG Live долбоорун баштап жатабыз. Жана азыркы учурда сиздер анын шарттары менен түшүнүп кетсеңиздер. Эреже KG Live долбоорубузда 8 суроо жайгашкан. 8 суроонун ичинен 3 суроодон өйдө жооп берсеңиздер, анда сиздерге эконун такси кызматынын атынан билектерге ээ болосуздар. Саламатсыз Феджи, жакшысызбы? Жакшы. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жүрөм жакшы. Жакшы. Биздин оюнубузга эң биринчи адам болуп калыптырсыңыз, балким Кудай чекебизге жазгандыр. Сиз биздин оюнубузга катышып калдыңыз. Оюндун шарттарын түшүндүрө кетсем, биз сизге суроолорду беребиз. Ошол суроолордун канчасына чейин жооп берсеңиз, анда сиз ошого жараша белектерди бизден аласыз, Аракет кылып көрөйүн, Макул. Баштадыкпы? Баштадык. Биринчи суроо. Кара-Көл шаары качан түзүлгөн? Кара-Көл шаары 1962-жылы. 1962. Буну каяктан билесиз же? Мен ошондо спорт комплексте охранник болуп иштеп атканда, ошондо комплекске эме болгондо, бир какой-то бир 50 жылдык эмеси мааракеси болгондо, 62-жылкылар 50 жаштыкпыз деп өзүчө мындай классташтар эметип атканда, биз ошондо Норус майрамына бир үйгө келип сыйлаган болчу. Анда демек сиз Кара-Көл шаары пайда болгондон бери жүрө турбайсызбы? Жакшы. Ушуну точно билбейм. Точно билбейм. Балким ойлонуп көрөрсүз. Качан билбейт экенмин чындап. Макул. Кара-Көл шаары 1962-жылы негизделген. Билип жүрөсүз. Мен месте эмесмин. Анда сизден берели. Кара-Көл шаары канча? 62-жылы. Баракелди байке, бар экенсиз го. Туп-туура. 1962. Баракелди эже, туп-туура. Эсимде жок. Билсем деле эстей албадым, жок. Макул, айтып берейин. Кара-Көл шаары 1962-жылы негизделген. Кара-Көл шаары качан түзүлгөн? Так жооп бере албайм. Кара-Көл шаары 1962-жылы түзүлгөн экен. Кара-Көл шаары 1953-жылы түзүлсө керек. Ошого 10 кошуп койсоңуз. 62 дейсиңби? Азамат, 62-жылы түзүлгөн экен. Жакшы. Экинчи суроо. Май айынын кыргызча аталышы? Май аны билбейт экенмин. Билбейсизби? Билбейт экен. Май айынын кыргызча аталышы. Май айынын кыргызча. Билбейт. Айттым го мен эчтек. Макул эже. Мега киришкейм да. Балким кийинчериктерин билип калыптырсыңыз. Май айынын кыргызча аталышы бул буга айы болуп эсептелинет. Май айынын календарда кандай эле бул? Кулжа айы, май айы. Ушундай. Ошолордун кайсы? Эсимде жок кайсы экен. Биштин айы. Биринчи. Анда жообун айтып, буга айы болот, Бугай. Май айы, жаз айы. Жок, жана кулжа айы, тек айы деп кыргызча которушат го ошол май айы. Ушул кулжа эмес эме. Тек айы эле. Жок. Жакында баратасыз. Не, ушуну билиш керек. Макул эже. В этот раз не повезло дегендей. Буга айы болот. Орусча аталышы, кыргызча аталышы. Кыргызча аталышы бар эмес беле ага. Кулжа эмеспи? Жок. Жакында.
Кулжайга чейинки ай кайсы? Буга ай экен? Май айы. Кулжайы. Балким. Сага кандай эле бар? Кулжайы бар. Кулжа. Та кандай эле? Жооп жок, Жок. Буга айы болуп аталат экен? Май айынын кырчасы жаз айы болсо керек. Жок эже. Кетесиз. Анда кандай болот? Жана эмне деген? Кыргызча аталышы май айы, буга айы балким. Кулжай эмес бекен? Жок эже, кулжайы дагы эмес экен. Анда таба албайт окшойм. Таба албайт окшойм. Бугайы деп. Буга айы досума чыгып кетти. Макул эже. Макул. Анда үчүнчү суроо. Сиз Великолепный век деген кинону көргөн болушуңуз керек, ооба, чала көргөнсүз, ооба. Ошого жөндөп кетет. Султан Сулейман кайсыгы империяны башкарган? Ошондо канча Ошолор кайсы жакта жашашкан? Кайсыгы империяны башкарышкан? ошону мен кызыгып көрдүм, бирок азыр өзүм көп мен эми чындыгын айтайын, мен өзү стресс болуп көп нерсени унутуп калдым азырчы. Унуткан себебим ошо чалым жакында мына октябрдын 4-үндө өтүп кеткен үчүн азыр көп нерсемди унутуп калдым, көп нерсени жооп бергенде да бияктан коюп. Бирок мен толугу менен эмес, ошо кулем эме айым эметкенде актер кайта алмашып кетет го, ошого чейин көргөм да, кызыгып. Анда эмеси жобу Осман империясын башкарган, Турцияны. Сиз билгендей эле Даңаз Алыдор киносун көргөн болушуңуз керек, Ооба, көргөм. Анда бул суроого тартынбай туура жооп беришиңизге ишенем. Осман Султан Сулейман кайсы империяны башкарган? Түрк. Ошо түрктөрдүн империясы эмне болгон? Мен башында айтырдым, эже Осман чыгып кетти. Осман империясы. Макул, бул дагы эсептеле берет. Осман империяны? Бара келди байке. Туура. Султан Сулайманбы? Империя кайсы эле? Түрктөрдүн империясы кайсы болгон? Кайсы эле каршы ушинтип унутуп калам. Азырда балдардын аттары бар, ошогундай. Султан Сулайман. Эмне эле унутуп атам карчы. Осман империясы эже. Даңаз Алыдор киносун көрдүңүз беле? Балдар менен кошулуп. Султан Сулайман. Мен кайсы кандай дейсиң? Кайсы шаарды? Султан Сулейман кайсы империяны башкарган? Империяны турецкий кино эле бул. Кайсы империя? Түрк неле? Эстен чыгып атып, буга да жакшы таксыроо жооп берет экен. Макул, Осман империясын башкарган экен. Осман империясын башкарган. Азамат сиз бара келди. Кийинки суроо, макалды улантасыз да. Эки жакшы тоого чыкса түшөт. Эки жаман тоого чыкса эмне болуп түшөт? Кубалашып түшөт. Ой, бара келди. Сонун жооп болду. Кубалашып түшөт. Бара келди эже. Сонун. Кубалашып түшөт. Келди байке, туп-туура. Кубалашып түшөт. Сонун эже, билет экенсиз го. Эки жакшы тоого чыкса, кудалашып түшөт. Эки жаман тоого чыкса, кубалашып түшөт. Бара келди, азаматсыздар.
Кудалашып түшөт. Эки жаман тоого чыкса? Кандай не болуп түшчү эле? Эки жакшы тоого чыкса, кудалашып түшөт, эки жаман тоого чыкса? Кубалашып түшөт. Баракелде, Азаматсыз байке, билет экенсиз го. Кубалашып түшөт. Азаматсыз эже? Кийинки суроо. Феодалдар деген кимдер? Феодалдар деген Бул тарых сабагынан көбүнчө эметет. феодалдар дегенде биз окудук эле, эми карабайсың, эсимде калбай калып атат балам. Бурун эми илгерки феодалдар заманы эми кулдар менен эме бай манаптардын эмесиндеги кулдарды зордук, зомбулук, алардын укугу эч качан корголгон эмес. Бай манаптардын укугу эмеси болуш керек, doğru, Ошо ак сөөктөр орто кылымдардагы жер ээлеген адамдар. Ошо феодалдар дешкен да? Ошондой. Мейли эже, сиз үчүн муну биз эме туура деп эсептейбиз. Бул тарыхтан берилет да көбүнчө. Мектеп эме мындай эмелерди анча билбейм да, чынын айтсам, унутуп калдым дегендейчи. Анда сизге жооп, бул феодалдар деген орто кылымдарда жер ээлөөчү адамдар болгон. Бул тарыхтан суроо көбүнчө. Мага улам эле кыйын суроону берип коюңуз. Мен билгендерди улар айтып берип койсо я дал өзүм. Кийинки суроону неме кылалы? Кийинки суроо. Байке сиз билеттерсиңиз. Эмне боюнча? Феодалдар деген кимдер болгон? Феодал. Алар деген орто кылымдарда болушкан да, эң бай адамдар. Эң бай адамдар азыркы ошол учурда эмненин айынан бай болушкан? Көбүнчө ошол үчүн согуштар болушкан да. Эмнени талашып согуш болгон? Жерди талашыптыр. Ооба да. Жер ээлеген адамдар ошол учурда феодалдар болгон. А феодалдар деген ак сөөктөр деген. Түшүнүктүүбү? Эмкиде билип жүрүңүз байке. Бул тарыхка кетип калдык, эми бул ким эле феодалдар. Феодалдар билбей атам ушуну. Ал ошол учурда эң бай адамдар десек болот да. Ошо илгери ошо адамдар эмнени талашып көбүнчө согуш болчу эле? Жер талашыш. Ошо жерди кимдики көбүрөөк болсо ошо адам болуп эсептелинчи, эми феодал болуп эсептелинчи да. Ошентип жер ээлөөчү адамдар ортончу кылымдарда жер ээлөөчүлөр болуп эсептелинет. Феодалдар. Я. Феодалдар дедим. Феодалдар деген кимдер? Феодалдар. Феодалдар тарыхтан ал феодалдар деген эми кулчулук заманда кулдарды эзүүчүлөр болсо керек. Ошо бир байлар, бир бийликтин башында турган байлар болсо керек. Азаматсыз эже билет экенсиз бул дагы. Кыргызстандын кайсы областы чоң? Кыргызстандын областы Жалал Абад областы чоң. Жок, Жалал Абад областы анча чоң эмес болуп калат да. Нарын областы. Баракелде туура да. Ал деген жана Какшал тоону билесиз да? Ошол Какшал тоонун башына чейин, жанагы Пик Победага чейин, жеңиш чокусуна чейин, ошол жерге чейин жайгашкан да. Ошондой. Кош. Жок, кош эмес. Ойлонуп көрүңүзчү. Какшал кырка тоосу Пик Победа бар го? Ошол жака чейин созулат да. Ошол жака жакын кайсы область бар биздин Кыргызстанда? Баткен. Баткен ош жакта. Мен ош деп ойлоп жүргөм, билбейм. Эми билип жүрүңүз, Нарын областы
Кыргызстандан эң чоң область болот. Ош областы да. Ош областынын населениясы көбүрөөк да. Кыргызстан областынын аянты боюнча кайсы область чоң? Нарын. Нарын областы. Туп-туура. Эң чоң область ба? Кыргызстандыкы? Ооба, Кыргызстандыкы. Ош же Жалал-Абад же неме? Областтардан ошо Ош обласы эң көп, анан Бишкек шаары. Алардын населениясы көп да, адамдары көп. Аянты боюнча чоң область кайсы Кыргызстанда? Ысык көлбү, Нарынбы? Нарын, эже, билип жүрүңүз. Ал болсо жанагы какшал кырка тоосу бар го, ошол жакка чейин созулуп кетет да. Талас эмес, Нарын. Нарын, туура азаматсыз. Эми алгебрадан берсек, алгебрага кандайсыз? Жок мага. Бул деле тоже термин болот. Аны суроо бербейт. Катангенс деген эмне? Катангенс деген эмне? Жана косинус, синус, тангенс, катангенс деп коюшат го. Ал эми химиядан, Жок, химиядан эмес. физикадан. Геометриядан, анан алгебралардан берилет да. Ошого мен жок эмчин. Жок. К сожалению, же булар тригонометриялык функциялар болуп эсептелет. Мен окуп бүткөнмө деле канча болуп калды. Ал үчүн ал жөнүндө чынын айтсам мектепте деле бул сабактан эмерек эле болчумун. Чынын эле айтып атам да. Подсказка берем. Синус, косинус, тангенс, катангенс деп коюшат го. Алгебра, химияда химия дейм да. География, геометрияда берилет. Эсте жокпу? Жок. Макул, анда сизге жооп болсун деп, бул тригонометриялык функциялар. Катангенс деле. Синус, тангенс, катангенс деп коюшат го ошолор. Эсептин формулалары. Ушуга байланыштуу формулалар дагы бар. Тригонометриялык Фигура. функциялар. Байке, билип жүрүңүз. Ушуну билбейт экенсиң. Балким подсказка берем, балким билип каласыз. Синус, косинус, тангенс, катангенс дегендер бар го? Синус, косинус, катангенс, ха? Ошонун бирөөсү катангенс да, ошого бар. Эмне? Катангенс. Катангенс. Ушунча илгери окуп чыкты эми, карачы унутпай. Макул, эже, эми жардам болсун деп тригонометриялык функциялар болот. Тригонометриялык функциялар. Алгебрадан суроо. Катангенс, тангенс, катангенс. Кандай функция? Катангенс, тангенс, косинус, синус. Тангенс. Кандай функцияга кирет? Булардын бир аталышы кандай болот? Подсказка жакыныраак берейин. Катангенс, тангенс дедиңби? Ооба. Тангенс. Тригонометриялык функция экен бул. Билип аласыз деген ойдомун. Кандай функция? Катангенс, тангенс, синус, косинус. Бул геометрия боюнча болсо керек, э? Ооба. Точно биле албайм. Балким ойлонуп көрөптүр. Тангенсти окуп жүргөндө өттүк эле, эсимде калбаптыр. Макул, эже тригонометриялык функциялар экен.
билип жүрөсүз деген ойдомун. Эми логикалык суроо, сиздин логикаңызды текшеребиз. Жакшы элесизби адам? Көрөбүз эми аракет кылайын. Макул. 202 көз канча адамда бар? 202 көз 101 адамда бар. Алгебрага жакшы экенсиз, бирок бул жерде логика керек да? 202 көз Канча адамда бар? эки бетиңдин эмесинде бар. Бара келди эже, туп-туура. 202 göz. Ооба. 202 göz. Бардык эле адамдар. Ооба, бардык эле адамдар бар, бирок 202 көз канча адамда бар? Буну цифра менен айтыш керек да? Bir адамда. Кантип билдиңиз? Анткени 2 göz, 2 эмне дедиңер? 202 көз. 2 göz деп айтып атасың. Бара келди. Жашыңыз өссө дагы логикалык суроо жакшы экен. 202 202 көз канча адамда бар? Бул логикалык суроо. 101 101 эмес. неме? Байкем сиз ойлонуп көрөсүз. Ойлонуп атабыз да кээде. 202 көз. 200 болобу? Неме? Жок, логический деп атпайбы? Логикаңыз иштериңиздер. Кайра баштан айтыласың? 202 көз канча адамда бар? Бир эле адамда орда. А ошону кантип билдиңиз? 200 Бара келди байке, 2 көз. 2 көз 2 эмне? 202 көз канча адамда бар? 202 көз 400 болуп кетеби? Жок эже, бул жерде логика керек. 2 көз 2 бет. Эже, логикаңыз иштейт турбайбы? Бара келди. бир эле адамда Кандай болуп калды ошондо? бир эле адамда Кандай болуп калды? муну мен жообун билчүмүн. Мен муну телевизордон көргөндө билип калдым да, билем да. Азыр эстей албай атам, бирок бир эле адамда 200 ошо. Мен эмес дедим, 200 болгондо. Сиздерге чоң рахмат. Биз сиздерге белектеринизди тапшырып коебуз. Логикалык суроо. 2 көз канча адамда? 202 көз канча адамда бар? 202 көз канча? Логикалык суроо. Ким ойлонуп көрөбүз? Бир эле адамда болсо? Бир эле адамда? Бир эле адам. Эмне үчүн бир адамда? Кандай ойлодуз? Мен 202 болсо бир адамда 2 эле көз, 202 цифра боюнча. 2 эме болуп ондай. 200. 2 бет, 200, 2 көз. 202 көз 2 да? Ошондой го 200. Туура, бул жообуңузду туура деп кабыл алабыз. 202 көзбү? Логикалык суроо. 202 көз болгондо 51 адам болуш керекпи? Жок эже, логикалык суроо бул. 202 көз, 101 демесми? Жок, балки ойлонуп көрөпсүз дагы. 200 көз болгондо 202 көз. Канча адамда бар? 202. Логикалык эле суроо. Ошондо ар бир кишиде 2ден көз болуш керекпи? Кандай болуп калат ошо? Бир эле адамда болот ал. Бир эле адамда? Анда тапканым. Таппадыңызбы? Подсказка берейин. 2 көз, 200, 200, 2 көз, 202 көз. Азамат, сиз эжеке, сиз биздин 8 суроонун 6-осуна туура жооп бериптирсиз.
Азаматсыз баракелде. Биздин эжебиз биздин сурообуздун 8-өсүнөн 5-өөнө тең туура жооп берди. Значит, биз эжеге татыктуу подарка беришибиз керек. Мына ушундай биздин спонсорубуз болгон Эконом такси кызматын учурда пайдаланып реклама кылып кетсек, жана ушундай жашнакай календарь беребиз эжебизге. Жана ушундай кухнясына керектүү болгон ушундай жашнакай контейнерди дагы эжебизге тартуулап койсок. Мынакей эже. Жашаганыңызга көп болсо дагы унута элеккенсиз. Меңизге баракелде. Мейли балдар оймсадол оюндар. Бул деген эми бул кичине акыл ойду кичине жүгүртүп өткөн. Мен чын даяр эмес элем. Анан эми ушуга туш болуп калган. Эми бул да Аллахтын эмеси болуш керек буйругу. Канча адамдар турат. Анан ишиңерге ийгилик. Ар дайым ошентип жаркылдап элдердин акыл оюн эмелерин эме кылып жүрөргүле. Эми мындай текшерип дегенде мен өзүм сүйүнүп атам, ошо мынча суроого жооп берем деп ойлогон жок элем да. Ана сен айттым го эже, өзүмө ишенбейм деп турасыз. Ишенсеңиз бардыгы болот. Ишене албадым дем, уят болуп калат экен дедим да. Макул эже. Көп жашаңыз, аман эсен болуңуз, бар болуңуз. Бул эжебиз биздин 8 сурообуздун арасынан 4-өсүнө жооп берди. Эң жакшы жооптордун бири болду деп эсептесек болот. Жана бул эжебиздин биздин оюнубузга катышып бергени үчүн ушундай белектерге ээ болду. Бизге рахмат, катышып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Ушундай кичинекей эме болсо дагы жүзгө жылмайып алып келдиңер, тартууладыңар. Макул эже, сак саламат болуп, аман болуңуз. Биздин оюнубузга өзүнүн калоосу менен катышканы үчүн бул байкелерге чоң рахмат айтабыз. Жана калоорду айтып койсоң, сиздерге узун өмүр, чын ден соолук, аман болуп, бар болуңуздар. Рахмат. Сиздерге да рахмат подаркаларыңа. Рахмат силерге дагы. Чоң рахмат. Макул, бар болуңуздар. Ушул эжебиз биздин 8 сурообуздун ичинен 4 суроого аябай туура жооп берди. Активдүү катышканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Жана ушундай сонун билектерди сизге тартууладык. Оюндарга да ийгилик, бактылуу кыздар, балдар болгула. Макул. Макул. Ден соолукта аман эсен жүрүңүз. Жашнакай подаркаларыңызды тапшырдык. Эже сиздерге чоң рахмат оюнуңузга катышып бергениңиз үчүн. Силерге да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, ден соолук. Ушинтип ар кимге оюн ойноп приз берергиле. Рахмат силерге. Рахмат силерге чоң. Ошо оюнду уюштургандарга дагы рахмат. Силерге дагы ишиңерге ийгилик. Ушул элдерди ушундай жакшы билектер менен сүйүндүрүп жүрөм. Мындай передачалар дагы көп болсун. Рахмат силерге. Мындан кийин көп суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз, даярданабыз. Сизге да чоң рахмат. Рахмат силерге. Анда эмесе биздин суроодон 8 суроонун тилекке каршы 3-өөнө туура жооп берип калдыңыз. Сизди кур кетирбей, кичинекей болсо да белегибизди тапшырып коелу. Бул биздин Эконом такси кызматынын биздин спонсорубуздун календары. Үйүбүздүн бир жерине барып билип коебуз деген ойдомун. Ал эми биздин кийинки белегибиз бул болсо келинчегиңизге берип койсоңуз үй тирчилигине кереги тиет. Сизге чоң рахмат биздин оюнубузга катышып бергениңиз үчүн. Рахмат силерге да ушундай оюн уюштурганыңарга. Эми күтүлбөгөн жерден ойноп калдык. Не дейм, өнүгөргүлө, Эконом таксиге түшкүлө. 24 саат иштейт экен. Каракөлдүктөр. Сизге да чоң рахмат, аман болуңуз, көп жашаңыз. Биз сизге чакан болсо да подаркаларды тапшырып койгонго уруксат этсеңиз. Бул биздин Эконом такси кызматынын календари болот. Үйүңүзгө барып бир жакшы жеке илип койсоңуз. Бул болсо биздин кичинекей үй буюмуна керек буюм. Эже сизге чоң рахмат биздин оюнубузга катышып бергениңиз үчүн. Аман болуңуз, бар болуңуз, көп жашаңыз, эч качан оорубаңыз. Номериңер барбы мында? Эконом таксинин номери бар.
керек болсо ушундан чакыра берем, ооба. чакырып алам. Үйдөн чыга эле чакырып койсоңуз, бир звонок кылып койсоңуз, бир саатта келип калышат. Мейли, рахмат кыздар, силерге дагы чоң рахмат.